Гертик менен Черныйды кездештирдим. Алар мага Мария окууга өткөнүн кабарлашты. Ал үчүн кубанычтамын. Ага открытка жаздым. Пленюм өз ишин аяктады. Кыргызстандын азыркы абалына биздин күнөөбүз орчундуу. Бүгүн федерацияны тездетүү керектигине дагы бир жолу ынандым. Жагымсыз кабар: Сүлүктө цемент заводун куруучу жай Өзбекстанга караштуу экен. Дунаев ушундай дейт: текшерүү керек. Келесууда ябал. Өзүң өкмөттү башкарып турасың дагы, анын чек арасын билбейсиң. Саат 5:40 Фрунзеге жол тарттык. Вокзалга токоо узатып чыкты. Вокзалда ал мага: Жусуп, сага эмне болду? Сен негедир өзгөрдүң? Эмненидир көп ойлонуп, унутчаак болуп кеттиң, деди. Аныкы рас, бирок мен эмненидир эмес, кимдир тууралуу ойлоном. Гауптмандын Демонун окуй баштадым. Кечээ Демонду окуп бүттүм. Эң сонун чыгарма. Шымдыктуу көрүнүш. Адамзаттын бактысыздыгына чек жок. Жолдошторум пулька ойношуп, а мен өзүмдүн мени дайым ээрчип жүргөн шордуу энчим тууралуу ойлондум. Башымдан бардык жеке жашоону ошол ийгиликтүү аякташы ойдун, күч кайраттын жана эриктин бүтүндөй кунт коюусун талап кылган, эң зор ишке байланышпаган бардык нерселерди ыргытып салгым келет. Бул мүмкүн эмес. Менин ички дүйнөмдө өзү тууралуу ар дайым жана бардык жерде билдирип турган бир чекит болуп, аргасыздан бул чекиттин булагы тууралуу ойлоном. Бактын сессиясына кантондордон балдар келишти. Баары бир оозон айтышууда. Улуу орус улутчулдугу көзгө ыксыз түшүп турат. Бул жөнүндө мен да билгем. Күрөшүү керек, бирок кантип? Бул кайра-кайра ойлонтуучу маселе. Ооба, дагы бир жаңылык. Володя мага: БКда менин революционерка Натансон, Мария Натансон менен байланышым жана анын таасири астында экеним тууралуу арыз бардыгын айтты. Ким мындан пайда табууну чечти? Менден бул тууралуу сурабай тургандары өкүнүчтүү. Ушундай бир оппозициячы аял заты үчүн жүздөгөн партиялык кошоматчыларды ойлонбой туруп берер элем. Түштүк. Кыргызстандын бөлүнбөгөн бөлүгү эмес, өз алдынча чарбалык бердик. Дал ушул жерде түштүктүн калган Кыргызстандан ажырап калуу коркунучу бар. Ушундан улам мен көп убакытка дейре бирдиктүү түштүк аймагына каршы болуп келдим. Экономиканын мыйзамдары менин каалоомду жеңип, оюмдан тайдым. Мезгил баарын аныктоочу фактор. Ал эмнелерди көрсөтөрүн күтөбүз. Эл агартуунун 5 жылдык планын кайра карап чыктым. Ыкчамдык жетишерлик эмес. Өзгөчө көңүл буруу менен биринчи даражадагы мектептерди, интернаттарды өнүктүрүү, сабатсыздыкты жоюуну кайра карап чыгууну сунуштадым. Сөздөр жакшы, а иштер анча эмес. Сессияда жаштардын сөздөрүн уктум. Ойду тоону айтып жатышат. Элдин күнүмдүк турмуштук кызыкчылыктарын, жалпы менен жекенин байланышын билүү жок. Түнкү 12:30 чейин ЭКСнин кабинетинде отуруп иштедим. Эң сонун Азия түнү, түн жарык, көңүлүмдө караңгы. Ким бирөө жөнүндө ар дайым ойлонуу менимче менин жаратылышка жана анын сулуулугуна болгон сүйүүмдү да алсыраткандай. Күн өттү, жашоо жолу бир күнгө кыскарды. Жаштар начар өсүп жатышат. Арылаган сайын ошончолук өзүмдүн жалгыздыгымды сезип жатам. Жалгыз адам талаада жоокер эмес. Мага жолдош, санаалаш жана жардамчы керек. Ал Мария гана боло алат. Мен жашоомдо Мариядан өткөн чынчыл жана жолдошчулукка бекем адамды көрбөдүм. Эртең жакын турган айылдарга ат менен барууну чечтим. Эртеден баштап Ленинди окудум. Эртең мененки саат 11-де Атчан шаарга чыгып, ат чабуучу жайда жана мамлекеттик ат багуучу жайда болдум. Суусамырда бул укмуштуу Ахал Текин атын мингенде ат жалында өскөн бүтүндөй кыргыз населим ойгонду. Аз гана жүрдүм, болгону 3 саат. Бирок бул 3 сааттын ичинде өтө жакшы эл аралык вагондо 3 күн жүрсөң да болбой тургандай мыктай салдым. Москвага 10-да эмес 8-де жөнөп кетүүнү чечтим.